Машығып жатқан Өкүн Чоюнбаева 85 жашта. Талдыбулак айылынын тургуну. Буттары сыздап оорутқандан улам айылдагы залга келинин ээрчип келген. Азыр буттарын жана дене боюн чоңап күн сайын машыгат. Өкүн Чоюнбаева бул залга келгенден бери саламаттыгы кыйла жакшыргандыгын байкаган. Көнүгүүлөрдү оңой эле аткарып коет. Баскан турганы оңолуп, өзүн сергек сезип калды. Мурун эле ооруп жүрчү да, бутум баса албай. Таптысы мындай эшикке чыга албай эле мынтип калдым. Төлүп эле. 2 күндөн кийин эле бутум жакшы болуп калды. Анан бутум түйүлүп караңгыда уктатчу эмес. Бутум жакшы, белим жакшы. Анан жана бел келиндер эмне кылса ошону эле кыла берем. Минсе минтем, тепкилесе тепкилейм. Азыр жакшы, өзүм басып келем. Мага деле жан керек да, өлгөнчө. Карылыкта күчөгөн оорулар Гүлжамал Эңкилбаеваны дагы кыйнап келген. Бирок айым үйдө олтурбай, дени сак болуу үчүн залга жазылып машыга баштаган. 3 айдан бери аракет кылып олтуруп, 20 килограмм салмак таштаган. Учурда барскан менен дөңгөлөктү урат. Кези келгенде колуна мээле кийип, мушкерликте өзүн сынайт. Кыймылым жакшы. Мурун бир аз бассам эле дем ала албай ардышка болуп жүрчүм, ардышкам калды. Азыр Кудайга шүгүрмүн да. Ден соолугун керек болсо, спорт менен машыгыш керек экен. Мен баарын эле айтат элем да, ар бир жерде ушундай спорт зал болсо, барышса эч кандай спорттун уяты жок. Айтышып калат, бул жеңимдер спортсмен да деп тийишип калышат. Ден соолук кимге керек болсо, ошол спортко бара берсин деп мен келем. Элеттик апаларды сергек болууга Талдыбулак айылынын тургуну Кубанычбек Жаманкулов үйрөтүүдө. Машыктыруучу күнүнө 3 саат убактысын апаларга бөлөт. Өзгөрүүнү байкаган машыктыруучу дени сак болууга дары дармек эмес, сергек жашоо керектигин эскертти. Мен кайрылат элем депутаттарга. Аптеканы жоюп, 1-2 аптеканы жоюп, ушуларды кылсак, биз буларга өмүр беребиз. Анан жана айтты кетти го 85-теги апа. Картайганда оорубай, сыктабай, кыйналбай, небереге кор болбой картайсак дейт да. Мына ошого чоң салым кошо турган ошол. Муну любой физург эле кылып коет. Мен депутаттарга кайрылат элем, ушундай закон кылып берсе. Сергек болуу үчүн бир жерде көп олтура бербей, узак аралыкка басуу жана башка кыймыл аракетти күчөтүү зарыл. Адамда кыймыл болбосо, жүрөк кан тамыры, кан басымы, аз кандуулук, ашыкча салмак жана башка оорулар пайда болоорун дарыгерлер тастыкташат. Аз кыймылдуулуктун өзү дагы көп жаш кезинен баштап аз кыймылдуулук допустим да. Азыркы күнгө чейин ошо карыган адамдарга көбүрөөк өзүнүн таасирин тийгизе баштайт экен да. Эгер кан тамырлар ишкерген болсо, алар аркылуу кан айлануу системасы бузулган болсо, демек кислородный голодание боло берет да, жылдан жылга азая берет. Анан инсульт, инфаркт, кыймылсыздуулукка алып келет. Андан тышкары стенокардия оорусу бар, гипертония оорусу бар, кан басымы азыр 80% кан басым оорусу жада калса кары эмес, жаштарда көп болуп атпайбы? Дени сак болуу үчүн кыймыл аракетти күчөтүү керек. Белгилей кетсек, Талас облусу боюнча Талдыбулак айылындагы айымдар өз саламаттыгын ойлоп, күнүнө 3 саат убактыларын пайдалуу кылып өткөрүп жатат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.